Бұл сөзді дейді Muhammed пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дағы айтты. Аға ушындай дешкенде, адамдар сілерге чоғылып, қорқытабыз дегенде, алардың қайра тескерінше имандары көтеріліп, бізге Аллах Таала жетишиктүү жана биздин эң жакшы жардамчы деп айтты дейді. Бұл аятта Аллах Таала айтып атат, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Ухуд согушунда жеңилип калышкан. 70 сахаба каза болгон, 70 сахаба шейит болушкан ошол Ухуд согушунда. Чоң жоготуу болгон анда. Мусулмандар алсыз болушкан. Чоң жоготуу болуп, андан кийин мушриктер артка кайтып кеткенден кийин Меккеге, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мединага кайтып келгенден кийин мушриктер жолдо баратып анан өздөрүнө келишет. Биз жеңдик эле деди. Жеңип калдык азыр. Неге біз қайра қайтып кеттік? Неге Мединаға барып басып аларды бір жолы талқалап жоқ қылған жоқпыз деп тұрып, анан жолдон қой қайта барабыздан басабыз дейді. Анан ошо жолдон бир адамдар айтат, бар Мухаммед хабар берип койгула, биз азыр барабыз депчи. Анан ошондо аларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келип, алар алсыз болуп, жана согуштан өзү кыйналышып келген учурда эми эле. Кыйналып турганда ушундай кабар жетип келет пайгамбарыбызга. Мушриктер ушулар кайра кайтып келатат деп. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү менен 70 кишини аскер чогултат, айтат, Аллах Таала бул жерде алар жөнүндө айтып атат, фазадам, аларды ушундай коркутушканда алардын кайра имандары күчөйдү дейт. Жана имандары күчөйүшүп, алар эмне деди? Хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Аллах Таала бизге жетишиктүү, ал эң жакшы жардамчы деп туруп, кайра чыгышып атканда, андан кийин алар мушриктер жана кайра келүүнү каалабай эле кайтып кетет. Аллах Таала алардан буруп коет да, жүрөгүнө ошондой буруу салып коет, алар келбей кайтып кетет. Ошону менен бул нерседен кутулушат. Демек, көрүңүздөр, бул жерде эки пайгамбардын тең мисал келтирди. Эки пайгамбар кандай тооккел кылган. Ибрахим алейхиссалам отко түшүп аткан жерде Аллах Таалага тооккел кылды чын жүрөктөн. Экинчи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол кыйынчылык учурунда, алсыз болуп турган учурда дагы Аллах Таалага тооккел кылып, кайра имандары күчөйдү.